Жашоодо кандай гана кыйынчылык кездешпесин, аны ар бир адам ар кандай кабыл алат эмеспи? Айрымдар сыноого туруштук бере албай, колго ушуруп отурса, ал эми кээ бири алдыга умтулуп, өзүнө өзү дем күч берип, сыноо менен алып урушат. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ушундай каарманыбыздын бири Дастан көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Бирок ал ага карабай, бүгүнкү күндө спорт чебери. Ал ар бир күнүн дал ушул спорт комплексинде таңкы машыгуу менен баштайт. Кичинекей кезинен спортко кызыккан Дастан бүгүнкү күндө триатлон, сууда сүзүү, велосипед тебүү, чуркоо өңдүү спорт түрлөрүнө катышат. Ар бир күнү Дениз Акжашоо урааны менен байланыштырган каарманыбыздын күнү таңкы саат 6-да машыгуу залында башталат. Дастан 13 жашында тоодон кулап, күтүүсүз кырсыкка кабылган. Жаштыкка салып окуяны жакындарынан жашырып койгондуктан көзүнүн көрүүсү өзгөрө баштаганын өзү да түшүнгөн эмес. Тездик менен көрүүсү начарлап отуруп, акыры таптакыр азиздикке жетет. Оюнга тойбой турган курагында кыйынчылыкка туш болгон өспүрүм кырсыктан катуу сокку алат. Бирок жакындарынын колдоосу сыноого моюн сунууга жол берген жок. Ал өзүн ар тараптуу өнүктүрүүгө бел байлайт. Азыр мен сабактарым 8-де башталат да. 8-де башталат. Кээде биринчи пара жок болуп калат. 9:35-те университетте болуп калыш үчүн мен 6-да тренировкага барам такси менен. Эртең 5:15-15-терде туруп, 5:30-да таксиге отуруп, ошо 6-га барып, эртең сууга сүзөбүз же чуркайбыз, эртең велосипед же чуркайбыз, ушундай да. 2 спорт болот, типа 2 саат машыгабыз. Андан кийин түштөн кийин да болот, сөзсүз түрдө. Анткени биздики 3 спорт болгондуктан, үчөөнү тең бир алып кетиш керек да. Триатлон деген бул ошол жаңы чыккан спорттун түрү десек болот да. Машыгуусу аяктар замат Дастан окуусуна карай жөнөйт. Ал Жусупова Сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинде 3-курста окуйт. Өзүн журналист катары көргүсү келген каарманыбыз бул багытта өзөңдүү спортчулардын жетишкендиктери айтылбай калаарын белгилеп, алардын жашоо турмушун, жетишкендиктерин чагылдыргысы келет. Муну менен бирге чектелген мүмкүнчүлүгүнө карабай, спорт жаатында дүйнөлүк чемпионаттарга катышып, ийгиликтерди жаратуу максаты бар. Мыкты инсандар, окумуштуулар, спортсмендерди карап көрүңүз, олимпийский чемпиондорду, өмүр баянын. Карапайым эле элден чыккан, карапайым эле үй бүлөдөн чыккан, жөнөкөй эле бир адам, колунда жок эле адам. Мисалы, байдын үй бүлөсүнөн чыккандар азыраак да, мисалы, чемпион, жеме депчи. Анткени алар уже даяр да. Элементарный ата энеңден калган, сага калган мурас эч качан сага жукпашы мүмкүн да. Сен ошончолук ата энеңдей болуп аракет кылыш керек деп ойлойм да. Дастан Камчыбековдун азыртан эле көптөгөн жетишкендиктери бар. Эл аралык мелдештерге катышып, бир нече байгелүү орундарга ээ болгон. Спортту жашоосунун маңызына айланткан келечектеги чемпион алдыда бул өңдүү мелдештердин далайын багындырууну көздөйт. Көзү азиз болсо да көөдөнү жарык Дастан тайманбастыгы жана талбаган аракети менен жалпыга үлгү. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.